Жигиттер, Баткенге кош келипсиңер. Hoş bulduk. Assalamualaikum Bekbotка. Руслан Бекназаров, Абдыжапар уулу Данияр. Бүгүн Баткендин Айдеркен жерине келе атабыз. Деңиз деңгээлинен Öde verdim. Batken desele bayakı taş baş, şagal жерди беребиз го жолдон. Ошондой эле деп, вообще мына сон келе жайда. бул суу самыр да бул. Баткендин суу самыры. Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналы көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биз мына береке жааган соонун жерге келдик. Туугандар, бул кылым шартты мына ушундай немени биз көптөн бери издеп жүрөбүз. Мына ушул жер Фергана өрөөнүндө бар деп эсептесек болот. Тоонун асты берекелүү Баткендин Айдеркен жергесиндебиз. Туугандар, мына ушул гилас боюнча бүгүн сөз болот. Зупкара, келиңиз. Бүгүн сиз менен ушул гилас боюнча сүйлөшөлү. Мен ушул шартты климатты мен көптөн бери издеп жүргөм. Мына азыр ушул сиздерде климатта жакшы көнгөн, адаптация болгон жакшы бир гиластардын эмесин көрүп турабыз. Бүгүн ушул гилас боюнча сүйлөшөлү. Бир катар суроолоруңа жакшы жооптарды алдым. Эл дагы ушуга күбө болсун. Мына сабакты көрүп туруп эле буга сөз жок да, буга башка комментарий бериштин кереги жок болсо керек мынакей. Бул баягы былтыр алып калып кеткен немеси. Кеминде канча чыгат ушул Руслан? 5'ten 7'ge чейин, жана узунлар дагы жүрбөй эле. 5 сантиметрден 7 сантиметрге чейин сабак. Бул Кордия сорту, Регина сорту. Бул азыр Айдеркенде деңиз деңгээлинен 2000 метрге жакын жер. Демек, 2000 метрге чейинки жерде биз гилас жетиштирсек болот. Мынакей, мына ушул кишилер ушундай шартта, ушундай соонун гиластарды жетиштирип атат. Качан бушат дебейсиздер? Бул буюрса августта. Августта жакын моменттерде убактарда бушып калат экен. Аба бул качан тиктиңиздер? Бул бакты эмне себептен көбөйтүп атасыздар? Мунун мааниси, максаты кандай болуп атат? Гилас боюнча маалымат берсеңиз. Бул көчөт өз негизи. Асты максимум 14. Максимум 14. Быйыл 4-чү жалгыраак жылы. Ошондо бул өтө маанилүүлүгү деңиз деңгээлинен 1960 метр жерде турабыз. Бизде мурда ойлочу эле бу жерде гилас пышпайт, өрүк пышпайт, нары бери деп. Эми акыркы жылдары ыкылым ысыганга байланыштуу бизде бышып калды эсепте болуп туруп, мана тиктик 4-чү жылда бүгүнкү число өтө маанилүү болот элдерге. 9 апрель 2025 жыл элдердин гиластары же алма мөмөлө дарактары гүлдөп төгүп бүжө түйүп калган учуру бизде эми түртүп бүчүр ачуу мезгили келген экен. Мындан себеп эмне? Эгерде быша турган болсо, бизде эң орчундуусу эч жерде калбаганда биздин гилас пышканда баарысы жабалактап келип кардарлар басып калат. Ошо маанилүүлүгүн билип туруп, биздин элдер акыркы убакта бүт ушул гиласка өтүүнүн объем жасоонун аракетинде болуп атат. Себеби бул көп жерге жакшы маалымат болот деп ойлойм. Биздин нарында 2000ге жеткен бийик жерлер бар, көлдөрдө бар. Ошолорго бул сабак катарында, бир маалымат катарында, кеңеш катарында өтө сонун болот деп ойлойм. Ошондо коркпой эле тиге берсе болот. Дагы бир айтып кетчү нерсе, мурдакы жылы, быйыл 2025 болгон болсо, 2022 адашпасам же 23 мезгилинде аномалдуу бүт Кыргызстан боюнча түшүп жүргөн. Катуу суук болгон. Эми ошондо 30-35 менин градусум бар эле. 35 градуска чейин жеткен. Мындай ачык жерлерде. Ошого чыдамдуулугу чыдап, мына жашап келатат. Демек, ал тарабынан үшүк алып кетеби же нары бериси болобу деген кооптуу жагдайдан коркпосо боло берет десе болот экен да. Мынал немеде максималда мүнөздөмө бергенде бул орточо температура минус 25ге чейин чыдайт деп берет да. Эми бул дарактын кичинелигинен анан шартка дагы карайт. Сиздерде бул демек минус 35 деген градус бул өтө төмөн градуста. Ошого чыдаган гилас мынакей алдыңыздарда көрүнүп турат экен. Төмөн градус дегенде бизде 1,5 метрге чейин кар жатат. Кыртыш, жер кыртышы муздабайт. Кээ бир жер жалаң кар болсо тоң жүрөт да. Бизде тамыр тарабынан ар кандай подвой болсо чыдай берет деген жыйынтыкка келдик. Эми бизде маанилүүсү үстү демек ошого чыдады. Мына бөрттүк
4 жыл мезгилинде жалбырак жылында мөмөгө аракети жасап турат. Бул өтө сонун көрсөткүч. Ошону элдер коркпойлор, мисалы үчүн деңиз деңгээлинен 1,5 айтайлык 1000 же 1800 болсо коркпошу мүмкүн. Бул эң пик болгондуктан муну элдер билип калыш өтө сонун жаңылык эсенде болсо керек. Азыр сиз айтып аткан маалымат бул алтынга тете маалымат деп койсо болот да. Кызылдай алтынга тете маалымат. Мен ушул шартты Ысык көлдө 4 жылдан бери издеп атабыз. Мына ушул шартты биз көптөн бери изилдеп келатабыз да. Анан бир 2-3 жылдан бери мындан дагы кеч быша турган сорторго басым жасайлы деп атабыз. Азыр практика болуп атат. Эгерде биз сентябрь, октябрда гилас жетиштире турган болсок, дүйнөлүк рынок бош калат деген гиласта. Ошол учурда экватордун ылдый жагында, мисалыга Америкадагы Аргентина, Чили же болбосо башка мамлекеттерде ошол экватордун ылдыйында эми жаз келе баштайт экен, эми гүлдөп аткан учур болот экен да, анан бизде түндүктө бышып туруп бүтүп калган мезгил болот экен да. Ошол моментте базар үзүлүп калат. Азыр ушуну бүт дүйнө окумуштуулар изилдеп атат, муну каякта бар, кандай. Ошондой шартты биз буюрса агротехникасыны жетиштирип алсак, ошол моментке алып бара алсак, кечиктирип мүмкүн болушунча шарттарын кечиктирип, ошол моментке жеткирсек, демек анда биз мына ушул Фергана өрөөндө жашаган эл, демек биз ушундай сонун мүмкүнчүлүккө ээ экенбиз да. Жакшы. Азыр ошол шартты сиздерде көрүп аябай сүйүнүп турам. Азыр мына ушул Кордия Регина деп атасыздар. Бул жерде кандай чаңдашуусу кандай болуп атат? Гүл бүчүрлөрүн көрүп атабыз. Кеч калган суулукка же болбосо баягы суук алдырган эмес гүл бүчүрлөрү уже өнүп жакшы келатат. Өсүп келатат. Дагы айтып кете турган нерсе, биз бул жерде негизинен даракка анчейин көңүл бурбайт элек. Бул даракты жеткирип асырап караган биздин өз миним мына Адилбек шерде турат. Мына бутоосун дагы үйүнө жеткирип жасап карап эмне кылат. Ого да чоң рахмат. Өзү негизи караган неткен өзү ушул адам. Анан айта турган нерсе, бу жерде бизде негизи картошка менен сабыздын мекени. Бизде 10 соток жерден максимум 10 тонна берет. Анан минимальный болгондо 5 тонна, 6 тонна жөн эле берет. 10 соток жерден. Ал 1 гектардан дегенде 1000 центнер деген. 1000 центнерге чейин жеткирет. Жакшы жер болсо. Ошодон эми объем катарында булар коркпой, үркпөй эле ушундай мөмөлүү дарактарга, себеби азыр спросу, сбыты өтө сонун болуп атат. Азыр эми Кытайга жол ачылып, башка Россияны айтпайлык. Демек эң башкысы бизде бышкан маалда сбыт тарабынан ойлонбой туруп эле кардар өзү чуккап келе турган экенин билип, жапык түрдө объем жасаса болот экен. Бизде эле эмес, кайсы бир бийик жерлерге үлгү катарында мынаны ушинтип алса болот экен деген сөз. Ошон үчүн силер ошо пикирди угайлык, көрөлүк, миң уккандан бир көргөн деген ой менен келдиңер окшойт. Ооба. Биз атайын келдик. Зулкарака мына ушул кандай болуп атат? Тенеси жарылып кетип атабы? Бою өспөй калбайбы? Эми гиласта өсүш керек да. Эгер жакшы өсө албаса, демек андай чоң калибрди бере албайт. Ошого өскөнү көрүп, азыр мен сүйүнүп турам. Кеминде бул жерде максимум 1,5 метрге чейин өсөт окшойт. Бул эми өтө сонун көрүнүш да булчу. Кудай кааласа бул жерде элде массалык түрдө ушул мөмөнү жетиштире турган болсо, анда биз чоң рынокко чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Чоң рынокко чыкканга, ээлеп алганга болот. Бул азыр бул рынок бош турат. Азыр ошол шартты сиздерде көрдүм. Алдыбызда мынакей кар турат. Бул жерде мөмөнүн бир дагы жакшы жери, бул жерде баягы температуранын түнкүсү түшүп кеткендигинин эсебинен бул жерде чоң анан катуу, анан жалтыраган гилас болот бу жердечи. Бул дүйнөдө бүт рынокто өзүнүн ордуну тартып ала турган мөмө болот да, сапаттуу болот мөмөсү. Анан да бир жагы элдерге жакшы маалымат болуш үчүн чаңдатуу маселеси. Биз эми Кордия менен Регинаны тиктик, азыр кичине маалымат көбөйүп калды интернет булактарда. Эскинаны кошобуз деп турабыз. Анан дагы эксперимент катарында гигантретти эксперимент жасап атабыз. Реал Тиаганы, Сүт Ариананы ысык жерде боло турган. Бизде чыдамдуулук кандай деген ойдо. Анан башка Свихард келип атат. Анан Зират. Ошолорду бүт тигип алып туруп, эксперимент жасап атабыз. Бир-экиден тигип туруп эле элдерге түшүндүрүш керек да. Биз өзүнүн нугуна салып, карап, ошону
эксперименттен өткөрүп атабыз. Алар бар, бардын тийип койгонбуз, подойлор дагы. Үселеки кандай чыдамдуулугу болсо, бизде газель 5-6 жок, үселеки менен максимум 14. Максимум 14 чыдамдуулугу берде нымдуулук көп болот bizde. Жаан жаап атат, нымдуулуктан аксоо жок bizde. Ошого чыдамдуулугу бар экен, жетет экен, чыдайт экен, аны болуп атат. Зулфкар ака дагы маалымат катары эмнени айтпай кеттик элге. Эмнени айтсак болот? Эгерде дагы бир ушундай бул зуна көп да. Ноокатта бар, кадамжайда бар, чаткалда бар дегендей. Эгер ушул өрөөндө болсо, дагы кошумча эмне маалымат айтып кетсек болот? Буларга экөөгө кошумча азыр уже даана билинип калды. Универсальный чаңдаш катарында скинан коппойли тигүү керек экен, бул аралаштырып туруп, болбосо зират болбосо саммит. Ошолорду аралаштырып тикен макул болот экен. Себеби биз дагы кемчилдиктер кайсы убакта экөөнүн барабар гүлдөш убактысын билиш дагы мааниге. Ошолорду толук маалыматты дагы биз тетрадка жазып, графикке жазып билип атабыз. Да элдер үчүн өтө маанилүү маалыматтарды беребиз буюрса келечекте деп турабыз. Негизи азыр өзүн чаңдаштырган сорттор, мисалга Свитхарт же болбосо Мскина тигип коюп атабыз, бирге ошондон бак жаратып атабыз. Негизи бул барып туруп жашы чоңойгон сайын буларда стерилдешүү, өзүн өзү тазалоо немесине процесстери болот экен дагы, анан сейрек түйүп калган учурларда болуп калат да. Ошон үчүн туура айттыңыз. Өзү негизи бир бакта кеминде бир 3 сорттон болсо, бири-бирине чаң алмашуусу, бири-бирине кан алмашуусу жакшы болот экен. Бул мына бутоо туурасында көп сөз сүйлөсөт, кыскараак айтканда, мына лидер тоодо бул келечекте дагы обновление кылып туруп, бутактардын жаңылануу мүмкүнчүлүгү ачылат да мында. Анан көп тигилет, мына 3-4 схемада тигилген ушул азыр эми. 3-4 схемада. Мындай кичинекей убагында алыс көрүнгөнү менен азыр мына 4-жылда эле. Бул 5-6 жылда бири-бириге жакшы эле жетип калгандай абалга келип калат. Анан дагы бир нерсе, биздин мына Фергана өрөөнүндө бар да. Бизде Кадамжайда, Кызылбулакта курт түшөт. Сиздерде кандай ошондой нерсе? Курт түшөбү гиласка? Биздин популяциясы бир 2 жолу эле болот да бизде. Ошол убагында дарылап себеп койсо жанкечтерге анчейин курт түшүү аз эле болот бизде. Себеби суукта. Суук жаран мындай өтө жалбыракка түшөт. Жок, гиластын өзүндө түшөбү? Курт түштүбү былтыр? Жок, түшпөйт. Бизде Баягы иргегенде бизде баягы эгер дарылабай катпайбы? үстүнө өскөн муха көп эле жабыркатпайт, көп эле анчейин бирок караш керек. Бизде азыр негизги көйгөй ошол да. Эгер гиласты дарылабасак, курт түшүп кетет. Не желим деп коет бизде. Чайыр деп коет. Түдүк тарапта. Ошолорду деле убагында дарылап турса, өтө сонун болот. Ал элдер дагы биле элек анчейин. Бирок биз айтып деп турабыз бул маселени. Эмне істеш керек. Дагы бир байкаган нерсем, баягы мынтип кесип коебуз да, чоңойгондо кесип коебуз. Анан ушул жерде мисалга жарылып кетет да негизичи. Анан бирок суукта жабыркап жарылган немелерди көрбөдүм да, денелердин астыларында карарып күйүп же болбосо ушундай жарылган нерсе жок экен. Баягында айткандай, дүмүрчөк кесүүдө көрдүңөр мына. Шаптоолдо мүмкүн эмес, билесиңер. Шаптоолдо курап калат. Мына дүмүрчөктүн жакшылыгы сразу мөмөкчүлөр пайда болгон. Мыналар бүт дүмүрчөктөр калат. Мына дүмүрчөк менен пенек дейсиңер да силер болсо. Оштукча пенек деп койсо. Туура атаса керек да, дүмүрчөк койгондогусу мына жыйынтык. Ошону элдер билбейт да. Ошону ушуна көрүп дүмүрчөк коюу мүмкүн экен да. Жакшы экен ошол. Зулфкар аба, рахмат. Убактыбыз да түгөнүп келатат. Сизге рахмат, иштериңиздерге ийгилик. Кудай кааласа бул практиканы Кыргызстан боюнча же болбосо ушул Фергана өрөөнүнүн тоо кыркаларынын астына, ошондой тоолордун астына гилас жетиштирүү бардыгыбызга насип этсин. Ишиңиздерге ийгилик, багыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Рахмат. Силерге да ийгилик болсун. Дайым элдерге ушундай маанилүү маалыматтарды, кеңештерди берип алга сүйрөп жүрө бергиле. Дайым чын ден соолук болсун, өмүрүңөр узун болсун. Саламат болгула.
Зулпкар аба менен айтпай кеткен кээ бир маселелер болсо комментарийдин астына жазып коюңуздар туугандар. Комментарийди окуп туруп жооп бергенге же акылдашканга даярбыз. Саламатта туруңуздар.